Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы телефондон Gmail аккаунт ачуу боюнча болмокчу. Телефондон бир канча ыкманы колдонуп Gmail аккаунт ачсак болот. Мисалы, YouTube аркылуу ачсак да болот, Play Market аркылуу ачсак да болот, же болбосо Google Chrome браузерине кирип туруп, ошо жактан ачсак да болот. Бизге жеңилиреги YouTube жана Play Market аркылуу ачкан жеңилирээк болушу мүмкүн. Мисалы, YouTube аркылуу ачуу үчүн YouTube'ду тандайбыз. YouTube'ду тандагандан кийин бизге төмөнкүдөй болуп YouTube жүктөлөт. YouTube жүктөлгөндөн кийин бул жерде оң тарапта өйдө жакта өзүбүздүн аккаунттун белгиси турат. Ошол аккаунттун белгисин басабыз. Аккаунттун белгисин басканыбызда бизден ушундай барак жүктөлөт. Бул жерден ушул стрелканы басабыз. Ушул стрелканы басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерде телефонго бир канча аккаунттарды кошуп алгандыктан ушундай аккаунттар чыгат. Эгер бул жерден биз жаңы аккаунт ачууну кааласак, плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканыбызда телефон өзүн өзү ушундай кылып проверка кыла баштайт. Пароль сурап калышы мүмкүн. Эгерде пароль сураса, ошол телефондун бетине коюлган блокировканы ачканга туура келет. Андан кийин бул жерден создать аккаунт дегенди басабыз. Создать аккаунт дегенди баскандан кийин бул жерден для себя дегенди тандайбыз. Для себя дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерге имя деген жерге атыбызды, фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Эми Play Market'ten кантип ачуу боюнча көрсөтөйүн. Play Market'ten ачуу үчүн биз Play Market'ти ачабыз. Play Market'ти ачкандан кийин бул жерде оң тарапта өзүбүздүн аккаунттун белгиси турат. Ошол жерден аккаунттун белгисин басабыз. Басканыбызда, эгерде биздин телефондо бир канча аккаунттар бар болсо, ошол аккаунттардын тизмеси чыгат. Жаңы аккаунт ачып кошуу үчүн бул жерден добавить аккаунт дегенди басабыз. Добавить аккаунт дегенди басканыбызда телефон өзүн өзү проверка кыла баштайт. Азыр бир аз күтүп туралы. Ушундай болуп проверканы баштайт. Бул жерден телефондун бетине коюлган блокировканы сурашы мүмкүн. Ошол блокировканы ачабыз. Блокировканы ачканыбызда телефон текшерүүнү баштайт. Текшерип бүткөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Текшерип болгондон кийин бул жерден создать аккаунт дегенди басабыз. Создать аккаунт дегенди баскандан кийин бул жерден для себя дегенди тандайбыз. Для себя дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерге имя деген жерге атыбызды, фамилия деген жерге фамилиябызды жазып, андан кийин төмөн жактан далее дегенди басабыз. Далее дегенди баскандан кийин бизден ушундай болуп туулган күнүбүздү, айыбызды, жылыбызды жана жынысыбызды сурайт. Ушул жерлерди толтуруп, төмөн жактан дагы далее дегенди басабыз. Далее дегенди басканыбыздан кийин бизге Google ушундай аккаунттарды сунушташы мүмкүн. Эгерде биринчиде турган аккаунтты тандай турган болсок, жакса биринчиде турганды тандайбыз. Экинчиде турган жага турган болсо, анда экинчиде турганды тандайбыз. Эгерде өзүбүз ойлоп аккаунт түзө турган болсок, создать собственный адрес дегенди тандайбыз. Азыр создать собственный адрес дегенди тандайлы. Бул жерге мисалы өзүбүз аккаунт ойлоп жазабыз. Мисалы өзүбүз ушундай аккаунт ойлоп жазалы. Андан кийин далее дегенди басабыз. Эгерде мындай аккаунт бар болсо, бизге башка аккаунт жазууну сунуштайт. Эгерде жок болсо, ушундай пароль жазыңыз деп чыгат. Бул жерге пароль ойлоп жазабыз. Паролубуз 8 символдон кем болбош керек. Парольдо цифралар жана латын тамгалары болуш керек. Андан кийин подтвердить деген жерге кайра ошол парольду кайталап жазабыз дагы. Төмөн жактан
далее дегенди басабыз. Паролду жазгандан кийин далее дегенди басабыз. Далее дегенди басканыбызда бизден ушундай барак чыгат. Эгерде телефон номерибизди сурай турган болсо, телефон номерибизди жазганга туура келет. Же болбосо төмөн жактан пропустить дегенди басып койсок болот. Пропустить дегенди басалы. Мына биздин аккаунт түзүлдү. Андан кийин бул жерден далее дегенди басабыз. Төмөн жакка түшөбүз дагы. Төмөн жактан принимаю дегенди басабыз. Принимаю дегенди басканыбызда получение информации из аккаунта деп проверка кыла баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Проверка болуп бүткөнгө чейин. Проверка болуп бүттү. Кайра Play Market жүктөлө баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Мына Play Market кайра жүктөлдү. Азыр биздин жаңы ачкан аккаунтубуздун белгиси чыгып калат. Бул жерде мына биздин жаңы ачкан аккаунтубуздун белгиси чыкты. Ушул жерди баса турган болсок, мына бул жерде жаңы ачкан аккаунтубуз кошулуп калды. Ушундай кылып жаңы аккаунт ачып кошуп алсак болот. Эгерде мурдагы аккаунтубуздун паролуну унутуп калган болсок, ушундай ыкма менен жаңы аккаунт ачып алсак болот.